түш жөнөкөй нерсе эмес таксырлар. Түшкө маани бериш керек. Кур'ан-ы Каримде куш кабар, момундарга куш кабар берилет деди. Куш кабар эмне дегенде ру'я салиха деген. Ру'я салиха туура түш боюнча. Эми түштөр үч үчкө бөлүнөт түш өзү. Шайтани болот, нафсани болот, илхами болот. Кээде өлүм болуп келет, коркутуп келет шайтандан. А кээде бизге азыр аралашкан ар нерсени түш көрө беребиз, ал нафс. А кээде периштелерден илхам, Алла Тааланын тарабынан түш келип калат. Ошондой жакшы түш көргөндө жакшы адамга гана айтыңыз. Сизди көрө алган, сизге мындай жакшы жакын санаганыңызга гана. Бул сөз. Жаман түш көрсөңүз эч кимге айтпаң. Эч кимге айтпаң, кээде жаман түш көрүп каласыз да. Эч кимге айтпаң, ойгонор замат сол жагыңызга 3 жолу